Саңар урматтуу окуучулар, бүгүнкү темабыз үзгүлтүксүздүктүн жана туунунун колдонуштары. Туунду боюнча кыскача маалымат айтсак, бул туунду математикалык анализдеги негизги түшүнүктөрдүн бири болуп саналат. Туундунун жардамы менен функциянын өзгөрүү мүнөзүн изилдөө ыңгайлуу болот. Биз буга чейин туундунун аныктамасы менен таанышканбыз жана туундунун эсептөөнүн эрежелерин билебиз. Үзгүлтүксүз функциянын аныктама: эгерде y=x функциясы x0 чекитинде аныкталган болсо жана аргументтин delta x = x минус x0 өзүндүсү нөлгө умтулганда, функциянын ага туура келүүчү delta y = y минус y0 өзүндүсү нөлгө умтулса, анда бул функция x0 чекитинде үзгүлтүксүз болот. Үзгүлтүксүз функциялардын эки касиети бар. Биринчи касиети: эгерде AB интервалында f функциясы үзгүлтүксүз болсо жана нөлгө айланбаса, анда бул интервалда анын туруктуу белгиси сакталат. Экинчи касиети: эгерде AB кесиндисинде f функциясы үзгүлтүксүз болсо, кесиндинин чекиттеринде ар башка белгиге ээ болсо, анда берилген кесиндиде нөлгө айланат. y=f(x) функциясы x0 чекитинде үзгүлтүксүз болуш үчүн төмөнкү 3 шарт аткарылыш керек. Биринчиси: f(x) функциясынын x0 чекитинде аныкталган болуусу. Экинчи: f(x) функциясынын x0 чекитинде туундуга ээ болуусу. Үчүнчүсү: f(x) функциясынын бул туундусу анын x0 чекитиндеги маанисине барабар болуусу. Мисалы, y=sin x функциясын карайлы. Бул функциянын графиги менен биз мурда таанышканбыз. Бул функция бүткүл саноогунда, башкача айтканда, -6ден +6ге чейинки интервалында үзгүлтүксүз жана ошондой эле бул туундуга ээ. Бул y=sin x функциясынын туундусу cos x-ка барабар. Демек, cos x функциясы туундусу дагы мааниге ээ болот. Мисалы карасак, бизге f(x) = x² минус 4 деген функция берилсе, x² минус 4 функция 0дөн чоң же барабар деген барастыгын чыгаргыла дептир. Бул функциянын аныкталуу областы -6ден чексизге чейин. Эгер x² минус 4 деген теңдеме кылып 0гө барабар деп теңдемесин чыгарсак, анда бул эки тамырга ээ болот. x1 2 жана x2 -2. Биз саноогунда белгилесек, -2 жана 2 деп интервалдарга бөлөбүз. Минус чексизден -2ге чейинки, мисалы, -10ду коюп көрөлү. Коюп көрсөк, бул -10ду койгондо бул функция 96 оң мааниге ээ болду. Демек, мында плюс. Ал эми -2ден 2ге чейинки аралыктагы 0 деген санды коюп көрсөк, бул -4 деген терс, мааниси терс болуп калды. Анда бул жерге минус белгисин коебуз. 2ден +8ге чейинки аралыкта, мисалы, 10ду коюп көрсөк, мында дагы 96 белгиси оң. Анда бул 3 интервалдарга бөлүнүп атат. -8ден 2ге чейинки, -2ден 2ге чейинки, 2ден +8ге чейинки. -2ден чексизге -2ге чейинки интервалда белгилүү жана 2ден +6ге чейинки интервалында бул функция 0дөн чоң. Башкача айтканда, белгилери оң. Ал эми -2ден +2ге чейинки аралыгында бул функция 0дөн кичине, белгиси минус. Демек, анда бул интервалы барабарсыздыкта бул -6ден 2ге чейинки жана 2ден +8ге чейинки аралыкта бул функция үзгүлтүксүз
болот. Экинчи барабарсыздыкты чыгарсак x квадрат минус 3x плюс 2 бөлүнгөн x минус 3 чоң же барабар 0 деген функция берилиптир. Бул функцияны карасак аныкталуу областы минус 8ден 3гө чейин жана 3дөн плюс 8ге чейин. Мында бөлүмү 3гө барабар эмес болуш керек. Бөлчөктүн алымындагы теңдемени чыгарсак x квадрат минус 3x плюс 2 барабар 0 деген теңдемени чыгарсак дискриминант кылып чыгарабыз. Ошондо x1 барабар 1ге жана x2 барабар 2ге барабар болуптур. Ошондо бул 1 2 анан 3 деген сан түз сызыгынан белгилейбиз. Ошондо бул 1 2 3 4 интервалдарга бөлүнөт экен. Минус 8ден 1ге чейинки, 1ден 2ге чейинки, 2ден 3гө чейин, анан 3дөн плюс 8ге чейинки аралыкта бөлүнүп атат интервалдарга. Мында x-тин ордуна 0ду коюп көрсөк, f at 0 болгондо бул минус 3дөн 2ге барабар болот. Белгилерин алсак, бул барабарсыздык 0дөн чоң же барабар деп берилген. Ошондуктан биз оң белгилерин алдык. 1ден 2ге чейинки, 1гө 3дөн минус плюс 8ге чейинки аралыкта. Бул белгиси оң болуп, бул функция өзгөртүксүз болот. Үйгө тапшырма 141-беттеги номер 242 бул Колмогоров китебинен, эми Саламатов китебинен бул 70-бет номер 28.